Номер 46 Чукуркыштак орто мектебинин англис тили мугалими болуп эмгектенет. Жылдын нотто мугалими 2022 сынагына катышуумдун негизги максатым тажрыйба алмашуу жана балдар менен иштөө бул эң чоң багыт. Алардын сабакка болгон кызыгуусун жана алардын сүйүүсүнө ээ болуу бул мен үчүн эң чоң мотивация. Менин эртеңким бул мен окуткан балдарда англис тилинде өзүнүн пайдаланып жаткан уулдары менен бөлүшүү жана өзүнүн кесиптик сапаттарын текшерүү. Ар бир окуучунун өзүнүн жан дүйнөсү бар. Ар бир окуучунун өзүнүн мүнөзү бар. Мына ошол мүнөзүнө ылайык келип, алардын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, алар менен сырдаш болуп, алар менен мүмкүн болушунча жүрөгүмдөн жакын болууга аракет кыламын. Бул кесипти тандоодо мен эч качан адашпаганымды жүрөгүмдөн туямын. Балдардын жолдураган сага ишендим менен үмүт кылган көздөрүн көргөндө бүт көйгөйүм унутулуп, жан дилим менен сабакка берилип кетем. Сабактарымда окутуунун жана тарбиялоонун инновациялык усулдарын, техникалык каражаттарды колдонуп, мүмкүнчүлүктүн болушунча кызыктуу өтүүгө тырышам. Окуучуларга теориялык билим гана бербестен, турмушта керектүү болгон көзөмдөрдү дагы үйрөтүүгө аракет кыламын. Класстан тышкаркы иштерге да өзгөчө көңүл бурам. Сахнада окуучулардын актерлук чеберчилигин калыптандырууга басым жасайм. Өзүмдүн педагогикалык ишмердүүлүгүмдө ата-энелер менен тыгыз байланышта болууга умтулам. Ата-энелер менен биргеликте улуттун тарбиянын негизги баалуулуктарына таянып, балдарды маданияттуулукка, патриоттуулукка, боорукерликке, ар тараптан өнүккөн инсан катары калыптандырууга, өзүн өзү таанытууга үйрөткөнгө аракет жасайм. Билбейм деп айтпа, үйрөнөм деп айт деп балдарга мотивация берем. Мугалимдик кесипте бир жерде турууга болбойт. Коом менен бирге өнүгүү керек. Ар дайым өзүмдүн билимимди өркүндөтүүгө аракет жасаймын. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Мамлекет мага коомдун эң чоң баалуулугу балдарды ишенип колума тапшырды. Мен бул ишеничти актоого билимимди жумшаймын. Анткени мен окуткан балдар эртеңки мамлекетти куруучусу.